чоңдорду окутуунун мүмкүнчүлүктөрү жана өзгөчөлүктөрү, андрогогика тууралуу азын улак кеп кылабыз. Чындап эле бул маселе жашоодо турмушта орду бар нерсе. Анда кошумча билим алуунун кандай өзгөчөлүгү болуп калат? Билимдин баш арты же болбосо булагы бул жашоо өзү. Ата-энелердин компетенттүүлүгүн жогорулатуу боюнча дагы айтып берсеңиз. Балдарыбызга алып берген телефонубуз кайра бизге жоо болуп чыгып атат. Себеби баланын көңүлүн байлап коюп атат дагы ата-эненин балага тили өтпөй калды. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кадырлуу угармандар. Назарыңыздарга кайрадан Умтул подкастты тартуулайбыз. Билим эч качан көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Биз бүгүнкү күндө сиздер менен чоңдорду окутуунун мүмкүнчүлүктөрү жана өзгөчөлүктөрү, андрогогика тууралуу, деги эле ата-энелер, чоңдор, алардын кандай бир өзгөчөлүктөрү бар, ошол тууралуу азын улак кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мураталиев Мелис Казакбаевич агабыз конокто. Кош келипсиз агай. Алгач эле биздин ушу суроолорубуз чоңдорду окутуу багы орусчасы образование взрослых деп айтып жүрөбүз. Анан кошумча билим берүү боюнча дагы формалдык эмес билим берүү боюнча дагы азын улак кеп кылсак, ушул чоңдорду окутууда же болбосо кошумча билим берүү системасын куруудабы мамлекет тарабынан кандайдыр бир иш чаралар болуп атабы, болгон жокпу, ошол тууралуу бир кыскача айтып берсеңиз. Биринчиден бул силер көтөрүп аткан маселе жана чоңдорду окутуу деп атпайсызбы, бул шарттуу аталыш. Мен түшүнүгүмдө бул адаттан тыш көрүнүш болуп атат. Жаңы кирип келип аткан түшүнүк замандын талабында албетте. Себеби биз буга чейин советтик доордун учурунда билим берүүнүн калыбы башка эле. Андан кийин эгемендиктен бери эме таптакыр өзгөрдү деп айта албайм. Мына ошондон кийин негизги билим берүү тармактары бар. Негизинен жаш курагына жараша бала бакча, мектеп, анан жогорку окуу жай, анан илим жаатында атайын академия бар. Бирок ал эми өзүнүн талабы менен билим берүүнүн стандарты менен деп коелучу. Ал эми жалпы калкты баягы бул жерде силер айтып аткандай андрогогика жана чоңдорду окутуу боюнча мындай нерсе бизде тажрыйбада жок эле, чындап келгенде. Бул кийинки мезгилде гана кирип атат. Көбүнесе бул батышта абдан бир жакшы ийгилик көрсөтүп, коомчулуктун турмуштук бир жагдайларын жеңилдетүүгө, ошол эле балким мамлекеттин ичиндеги бир бийлик менен болгон алака мамиледеги бир кайсы бир тоскоолдуктар болсо ошону бир жоюунун чечүү же аракети же жолу деген сыяктуу ошого багытталган бир тармак болсо керек деп түшүнөм мен, жалпысынан элечи. Бүгүнкү күнгө келсек, чындап эле бул маселе жашоодо турмушта орду бар нерсе. Мүмкүн мындай аталыш менен же болбосо ушундай принцип менен болбосо дагы, бирок мен жалпылап айтайын, негизи жашоодо билимдин орду абдан эле чоң. Анан билим десе биз дароо эле мындай аң сезимибиздин калыптанган чегинде биз жаш курагына жараша бир жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин бүттү, ошону менен билимдин доору мөөнөтү бүтөт деп түшүнүп калдык. Формалдуу билимди. Ооба, бул баягы расмий билим берүү тармагына тиешелүү. Анан ошо менен болду, мен окуп үйрөнүп билдим, баарын ошо менен токтоттум, ушу мага жетишет деген сыяктуу түшүнүк. Бунун өзү жаңылыш. Себеби адам канча жашаса, ошончолук жашоонун жагдайы, учуру, ар кайсы бир окуя болобу, эмне болобу, ошого туш келген сайын көп нерсени адам билбей калышы мүмкүн. Ошо билбеген нерсени кайра билип, таанып, аны кайра ошол билим аркылуу гана жетет да. Ошон үчүн билим бул кенен түшүнүк да. Өзү кыргыз эли байыркы эл дейбиз. Тарыхый өңүттөн караганда дагы көп тармактуу баягы илимге белгилүү болгон фактыларга таянганда биздин басып өткөн жолубуз бир топ эле кыйла эле, чындап эле. Анан эми басып өткөн жолубуз ушунча узак болсо, нече миңдеген жылдарды карытса, анан аны менен кошо катар жүрө турган дагы бир экинчи түшүнүк бар, турмуш тажрыйба деген бар. Албетте узак жашаган эл өзүнүн турмуштук тажрыйбасы да болуш керек. Бул жагынан мен ишенимдүү айта алам, биздин турмуштук тажрыйбабыз элибиздин бир топ эле бай, казынабыз толо. Маселе ошону өзүбүз баягы улуттук казынабыздагы эмне болгон билимдер бар экенин биз бүгүн көп аңдабай,
маани бербей көп нерседен кол жууп аткан учурубуз деп мен шарттуу түрдө айта алам да. Эмне үчүн? Себеби бир кызык көрүнүш бар да, бул эми баягы саясатка да байланыштуу болуш керек, дүйнөлүк саясатка. Себеби биз Советтер Союзу урап, баягы соцлагерь жоюлуп, биз капитализм дооруна баштандык да, аттандык да бир отоло эле. Анан ошо капитализм доорунда, капитализмдин шарты менен соода мамилесинин негизинде турмуштун жаңы кырлары, жаңы жагдайлары бизге кабылып, же биз кабылып ошондой жагдайларга эл катары, мамлекет катары бир топ кыйынчылык, оорчулуктарды башыбыздан өткөрүп атабыз. Дагы эле бүтө элекпиз. Анан ошол учурда албетте күтүлбөгөн, ойго алынбаган мындай жагдай, учурлар кезиккенде, анан биз буга келген такалганда, тоята бул жагынан билимибиз жок экен деп ошого келип атабыз. Анан ошондо сиз айткан андрогогика деген нерсе азыр бул зарылдык, муктаждык болуп чыгып атат. Бул учурдун, мезгилдин талабы десек болот. Эгерде өзүбүздүн турмуштук тажрыйбабызды башаттан бери келаткан, топтогон, жыйнаган өзүбүздүн билимдерибизди, салттуу билимдерибизди деп коелучу, ошондой да түшүнүк бар, салттуу. Эгер ошонубуздан кабарыбыз бар болуп, аны төкпөй, чачпай, ушу күнгө чейин асырап, колдонуп келген болсок, мен ойлойм, учурдун, замандын кыйынчылык, оорчулуктарынан деле өтө кыйналбай деле өтмөкпүз. Себеби мен бир мындай нерсени айткым келип атат. Бул баягы биздин элибиздин турмуш тажрыйбасынан топтогон бир акыл казынасынан мындай сөздөр бар. Турмуш менен жашоо деген эки түшүнүк бар биринчиден. Адам турмуштан сабак алып жашайт, адам жашоодон сабак алып жашайт. Биз тилекке каршы бүгүнкү учурда турмушка көбүрөөк маани берип, турмуштан сабак алганды үйрөнүп, өзүбүздүн турмушубуз менен эле чектелип, анан муну мен жалпы кыргыз эле эмес, жалпы адамзат жөнүндө айткым келип атат да. Ошо турмуш менен чектелген үчүн адам өзү жашоону да түшүнбөй калдык. Маани бербей калдык. Жашоонун маңызын, жашоонун негизин, жашоонун мыйзамын да тааныбай калдык. Жашоо деген башка, турмуш башка. Турмуш бул адамдын тиричилиги. Жашоо деген бул адамдын табият менен табияттын ичиндеги жараткан миссиясы. Эмне мына жаратты да, табият, аалам, ал жерде дүйнөнүн түрлөрү бар, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөсү жана башка дегенде, ошонун баарында адам ошонун бир бөлүгү катары, ошол жашоонун өзүнүн ыраттуулугу, мыйзамдуулугу менен ошондогу анын тиричилиги кандай. Муну жашоо дейбиз. Турмуш бул адамдын өзүнүн тиричилиги. Биз ошол турмушка көбүрөөк маани берип, турмуштун ыңгайлуулугун кубалап, турмуштагы жетишкендиктерди самап, турмуш менен алектенип калдык. Жашоону көзгө илбей калдык. Ошон үчүн азыр мына алыс барбай эле жөн эле бул мен табалагандык эмес, мына өзүбүздүн да башыбызга келип атат, дүйнөнү айтпаганда. Табигый кырсыктарга туш болуп атабыз. Кечээки эле биздин түштүк жергебиздеги окуялардын баары бул да жөн эмес. Бул дагы баягы эми кырсык деп коебуз, тиги бу деп коебуз, бирок ошол эле кыргыздын эгерде баягы салттуу билимине таянганда, Молдо Кылычтын айтканы бар да, баягы адамдын пейили кетсе, же пейили бузулса, адамдын жашоосу бузулат. Адамдын өзүнүн. Эгер элдин пейили кетсе, анда зилзала болот дейт. Табият өзү көтөрө албайт. Табият өзү силкинеби, титирейби, жууйбу, өрттөйбү, кактайбы, мен ар түрдүү тармагын айтып, бул табият өзүнөн эмес, бул дагы бир жашоонун бир мыйзамы болсо керек. Эгер адам жашоодон алыстап, жашоонун мыйзамын бузуп, жашоонун табияттын мыйзамына каршы келе турган нерселерди жасаса, өзүнүн жараткан өзү, Кудай жараткан бир адамдын өзүнүн орду да бар да бул жашоодо. Эгер ошонун маңызын түшүнбөй жашаса, анда табиятта көтөрө албайт, табияттагы бир тазалайт, силкинтет деген түшүнүк бар да. Мына ошол, бул да философия. Мына кыргыздын өзүнүн салттуу билимибизде ушундай түшүнүктөр да бар. Анда кошумча билим алуунун кандай өзгөчөлүгү болуп калат? Мен bunun баарын эмне үчүн айтып атам? Bunun баары баягы билимге келип атабыз да. Бүгүн биз билим деген сөздү дагы мындай өтө тар түшүнүк катары чектеп койдук. Билим десек биз азыр расмий жана билим берүү тармагындагы окуу жайдагы бир иреттелген, тартипке салынган, өлчөлгөн бир билимдерди айтып атпайбызбы? Аны ал деле билим. Бирок бул жанагы илимдин негизиндеги тизмектелген, иреттелген билим деп айтсак болот. Бул кайсы бир деңгээлде илимдин негизинде иштелип чыккан билимдерде, себеби
Мен мындай бир ойду айтып жүрөм, анан окумуштуулар менен көп пикир келишпейбиз да. Себеби мен өзүм буга чейин, бул кызматка келгенге чейин дагы мен өзүмдүн изилдөө, иликтөө багытым Кыргызстан багытында элибиздин баягы турмуштук тажрыйбасын, дүйнө таанымын, философиясын, салт санасын көбүрөөк изилдеп, анан ошол жерде бир нерсе түшүндүм да. Илим дегенибиз, бул жалпы философиялык эле ойду айткым келип атат. Кандай илим болбосун, бул логикалык негизде. Бул абсолют боло албайт. Илим, кандай илим, мисалы айтып атпайбыз, так илимдер деп коебуз. Математика деп коебуз, физика деп коебуз. Бул болду, андан сырткары болбойт. Так, анык дейбиз. Бул дагы абсолют боло албайт. Эмне үчүн? Себеби ошол илим өзү бул адамдын аң сезиминин жеткен чеги катары, же болбосо мүмкүнчүлүгүнүн жыйынтыгы да. Анын өзү бул табияттан, жашоодон алган билимдер. Ошо жашоонун билимин адам канчалык деңгээлде таанып билип, аны иреттеп, анан ошондой бир калыпка салганда ал илим болот да. Анан ошол илимдин жемишин биз көрүп атабыз мектептен баштап жогорку анан илимдер академиясына чейин. Мына жаман эмес. Мен жаман деп айтпайм, туура эмес деп айтпайм. Эң сонун. Бирок бул абсолют боло албайт. Демек, ал чек эмес деген сөз. А билимдин башаты же болбосо булагы бул жашоо өзү. Кыргызда да бир сөз бар. Көп сырдуу миң кырдуу жашоо дейт. Жашоону ушинтип сапаттайт. Турмуш эмес, жашоону. Себеби адам жашоосунда кандай учур жагдайга кабылбасын, ошол учурда жагдайда улам жашоонун бир эгер көйгөй болсо татаалдыгына кабылат. Эгер бир жагымдуу маанай жагдай тартылса, анда ошонун бир кереметине кабылат да. Карачы, миң сырдуу жашоо, көп кырдуу жашоо деп биз ушинтип айтып келебиз да. Себеби жашоодо көп нерсе бар. Биз жашоону аягына чейин таанып бүтө элекпиз. Анан ошо жашоонун негизги мыйзамдарын, ченемдерин, андаяктагы ырат, ирети, жашоонун маңызын түшүнгөн сайын адам бул жашоодо өзүнүн турмушунда дагы кыйынчылыкты көрбөй, түздөп, эмне маселе болбосун, анын чечүү жолун дагы билип кете берет. Мына биз ошол жашоонун маңызын түшүнбөй, жашоо менен ишибиз жок болуп, турмуш менен чектелип калып, мен кайра баштапкы сөзгө келип атам. Ошондон анан бир топ маселелерге кабылганда, биягыбыз калып калыптыр, буну ойлобой калыптырбыз, буягын кантебиз деп, анан башыбыз катып, анан билимибиз жоктур го бул жактан деп туруп, анан аргасыздан эмне кылып атабыз? Кайра билимге муктаж болуп, анан издейбиз. Бул жаатта кимдин эмне билими бар деп. А биздин бабаларда ошонун баарын эске алып, анын баягы тең салмактуулукту сактап жашаган үчүн мүмкүн андай көп деле көйгөй деле жаралбаса керек. Мүмкүн. Эми бүгүнкү күнгө кайтып келгенде мен ойлойм, ошо бүгүн биз көбүрөөк ошо жашоону билимине муктаж болуп атабыз. Мен жөнөкөй мисал айтайынчы, турмуш менен жашоонун айырмасы да мында да. Мисалы бүгүн байкап көрсөңөр, расмий жанагы илим негизиндеги билим тармагынан тышкары кандай билимдер жайылып атат. Мисалы интернет деп коелучу, соц тармактар аркылуу. Баюунун жолу, ийгиликтин сырлары, анан топту башкаруу, анан мыкты жетекчи болуу, саясатты таануу. Мунун баары турмуш. Бул адам коому менен чектелген эле тиричилик. Эми тиричилик деп коелучу мындай жайганда. Бунун баары турмуштук эле сабактар. Ошол жерде адамдын жеке кызыкчылыгы биринчи орунда, биринчиден. Бул эми батыштан келген ошол жанагы капитализмдин негизги өзгөчөлүгү ушунда да. Адам жеке кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, индивидуализмди негизин тутуп жашайт да. Эл эмне болсо ошол болсун, менин ишим, ордум, кызыкчылыгым деген биринчи орунда болот да. Жаманбы, жакшыбы? Мисалы кыргыз үчүн бул жаман, кимдир бирөө үчүн бул жакшы. Ошон үчүн алар ошондой ийгиликке жетти деп. Анан мен таң калган, биз ошонун баарын түшүнүп, же түшүнбөгөндүктөнбү, ошону пир тутканыбыз, же ту тутканыбыз да бул бир чоң адашуу деп эсептейм да. Бул турмуш. Ал эми жашоонун билими эмне? Жашоонун билими, мисалы, биздин элибиздин тажрыйбабызга кайрылсак, адамдын көңүлү, адамдын жан дүйнө баалуулугу, асылдыгы, же жан дүйнөнүн тынчтыгы деп коелучу. Адамдын акыл казынасы, мисалы, адамгерчилик маселеси, адамдык сыпаат дегеле, баягы Айтматов айткан маселе. Ушул сыяктуу нерселер бул жашоонун маңызын ача турган, жашоону тааныткан, жашоонун билимдери. Анан байкап көрсөк, кыргыздын мисалы жөнөкөй эле түшүнүк бар, салт. Салт деген эмне дегенде, биз баягы эми илимий негиздерин аныктамасын айтпай эле коеюн. Мен жөнөкөй эле айтып айтканда, бул ар бир элдин өзүнүн бир жашоо эрежеси бар.
жашоонун эрежеси. Салт бул жашоонун эрежеси. Жашоо дегенде бул адам эле коом эмес. Ал жерде адам коомуна тиешелүү, анан адам менен табияттын ортосундагы мамилелерди жөнгө салуучу белгиленген бир тартипке салынган эрежелер. Ошону салт дейбиз. Эгерде биз салтыбызды бүгүнкү күндө ата бабадан бери тутуп келген негизги салттарыбызды маанисин жоготпой, ушул күнгө чейин карманып тутуп жашап келсек, мен ойлойм, кыйла маселенин баарын, эмне учур, тоскоол, кыйынчылык болбосун, биз чечмекпиз. Эч кыйналбай туруп. Мен айтпайм, тоскоол болбойт, болот. Кыйынчылык болбойт деген туура эмес, болот. Бирок аны чечүү жолу, андан өтүү жолу бул кыйла жеңилдикке турат эле. Эгерде биз жашоонун эрежесин, мыйзамын таанып, жашоонун эрежесин сактап жашасак. Себеби салтта кыргыздын кайсы салтын албайлык негизги эки багытка түптөлгөн же негизделген дейилчи. Бири бул адам менен табияттын ортосундагы мамиле. Көчмөндөрдө биз билебиз, өзгөчө кыргыздарда. Бул адам табияттын бир бөлүгү катары ошондой негизде жашайт. Биз табиятка ээлик кылбайбыз, табиятты менчиктештире албайбыз. Табият менен таттуу мамиле деп атпайбызбы? Же болбосо табиятты бир бөлүгү дегенибиз, демек табияттын өзүнүн ыргагы, мыйзамы болсо, биз ошол мыйзамдан, ыргактан четке чыкпай, ошону менен шайкеш жашашыбыз керек. Мына ошонун өзү эреже, муну салт. Экинчи багыты салттын бул адам коомуна тиешелүү. Мисалы, улуу күчүнүн ортосунда мамиле, аял эркектин ортосуна, ага эне, эже сиңди дегенде күйөө бала, келин, жана башка кудаадан баштап тайке жээн деген сыяктуу, анан көп аз улуу күчүү бийликтеги же болбосо элдин аксакал, көк сакал, анан катардагы адам деген сыяктуу ар кандай социалдык баягы эмне деп коебуз, ордуна жараша, же болбосо коомду ээлеген ордуна, салмагына, дараметине, кадыр баркына жараша өзүнүн бир адеби бар, өзүнүн бир тартиби бар. Ошонун баарын жөнгө сала турган эрежелер салттар. Салттар эки түрдүү, эки багыттуу эрежелер да. Мына бул дагы чоң билим. Маселе биз бүгүн салттарыбызды да билбейбиз. Биз бир көрүнүштөрдү карап туруп, кыргыздын салты укмуш экен дейбиз. Көпчүлүгүбүз ал салт эмне? Анын ичинде каадасы эмне? Балким ал салт деле эместир. Мүмкүн биз кээ бир учурда биз адаттарды салт деп алабыз. Кээ бир учурда жаман адатты салт кылып алабыз. Адаштырып, чаташтырып атабыз. Мына ошонун өзү бул эмнеден кабар берет? Демек биз жашоодон алыстап калдык. Жашоону тааныбай калдык. Эгерде биз жашоонун эрежесин түшүнбөй атсак, бири-бирине чаташтырып атсак, тыюусу эмне, ырым эмне билбей атсак, анда биз жашоону тааныбай калдык деген сөз. Жөнөкөй эле түшүндүрмө. Эгерде биз жашоону таанысак, анда жашоо көрдүңүз, ал деген биз бүгүн кабат үйдө жашайбызбы, темир тулпар машина минебизби, же кадимки мал менен окат кылабызбы, ага байланбайт. Эреже бир эле. Адамгерчилик, ал кайсы учурда болбосун адамгерчилик. Кайсы учурда болбосун улуу күчүнүн ортосунда мамиле, эреже бар да. Бирөөдөн озунуп сөз баштаба, аксакал киши турса деген сыяктуу нерселер, бул мына негизги эрежелер. Бул жашоону таанытат. Жашоодо улуу күчүү, жолу улуулук деген философия бар кыргызда. Ар нерсенин өзүнүн орду бар, ыйба кылыш керек, сыйлаш керек деген нерсенин баары салт менен бекемделген. Анан ошонун баары жөн эмес да, бунун баары ушуну сактап келсең, жашооң ырааттуу, бир өңчөй, маселе көйгөй жок, мындай бир жагымдуу шартта кетет дегенди түшүнгөндөн кийин, кой ушул эрежени кармана ал деп чечимге, бүтүмгө келип, анан ата бабалар ушуну салт деп, эреже деп анан кийинки муундарга өткөрүп берген да. Анан ошону таанып билген үчүн, ошондой эрежеге баш ийип туруп, ошону тутуп жашагандын өзү, демек канчалык деңгээлде жашоону таанып билген, билим. Салтта көп билим жатат. Анан ошол салтты кийинки муундарга жеткирүүнүн жолу бул дагы билим берүү. Бирок ошондой тарыхый өңүттөн караганда ал билим берүү деген азыркыдай жаш кураана өлчөп, ченеп, 20дан 30дан деп партага отургузуп туруп, анан сабактарды демеле иреттеп сабак берүү, ал да билим, ал башка. Жашоонун билими кандай өтөт? Ал күнүгө, ал убакыт менен чектелбейт, ал өмүр бою кетет. Ал ошол турмуш тиричиликте кандай жагдай учурда ылайыгы ыңгайы келгенде, ошол жагдай учурга келгенде аны улам айтып түшүндүрүп, же сөз менен, же болбосо кыймыл аракет ишиң менен аны көрсөтүп, таанытып, үлгү болуп, анан кайра сөз менен бышыктап аны жеткирүү. Мына ошентип билимди өткөрүп берген. Негизинен бул тарбия маселеси. Мына тарбия институту деген түшүнүк бар. Мен ошол учурдан пайдаланып айткым келип атат. Тарбия институту бул
бул эң чоң билим берүүнүн куралы, негизги куралы. А тарбия институту бул бала менен чектелбейт. Бүгүнкү сиздер көтөрүп аткан маселе чоңдорго билим берүү, бул дагы тарбия. Кээде улуу кишилерди да тартипке сала турган тарбиялык бир ыкмалар болот. Анын беделин түшүрбөй, анын шагын сыдырбай, көпчүлүктүн көзүнө аны билимсиз деп көрсөтпөй, бирок акырын мындай бир жөндөп, аны бир тизгенин тарткандай сыяктуу кылып туруп, аны ага жеткиликтүү түшүнүктүү болуп, бирок башкасынын көзүнө көрүнө аны мындай тарбиялап атабыз дегенибизбей, ошондой кылып туруп билимди берүүнүн бир ыкмалары көп болгон. Ушунун баары жашоо тажрыйбада, ушунун баары бир сөз менен айтканда нарыкта жатат. Көрдүңүзбү кандай? Бүгүн биз эмне болдук? Бүгүн тилекке каршы бүгүнкү күнгө келели. Бүгүн эмне болдук? Биз ошол нарыктан кабарыбыз жок, салттарды тааныбайбыз, эреже менен ишибиз жок, кагазга жазылган мыйзамды тутабыз, оозучубуздан. Келсе эл көрбөсө аны да бузабыз. Мен мындай шарттуу жөнөкөй айтып атам да, албетте мындай болбош керек, бирок жалпысынан ушул жагдайды айтып атам да. Мына ошондой учурда анан албетте биз араксызбыз да. Ушул көрүнүштөн улам мен бир эле бүтүм чыгарым келип атат. Бүтүм эмес, кандай десем, бир оюмду айткым келип атат да. Мен мүмкүн адашып аткандырмын. Мен адашсам эле алайын, жакшы эле болот. Бирок тилекке каршы учур ошондой. Мен бир сөз менен айтканда азыркы биздин коомубуз баары дебейин, бирок билимден абдан аксабытабыз. Жалпы билимден. Билим дегенибиз жалпы жашоо билимден аксабытабыз. Анан жанагы илимден да аксабытпайбыз. Азыр билим берүү тармагынан алып карап көрсөк, билим деңгээли деп мен жанагы биздин илим, мектеп, жогорку окуу жайларынын түшүнүгү менен айтканда, билим деңгээли да жаман түшүп калбадыбы? Мектептерде деле, жогорку окуу жайда деле маселе көп. Анан элестетиңиз, эгерде билим берүү мекемелеринде өзү билимдин орду деңгээли төмөн болуп атса, анан ал окуу жайларды бүтүрүп, кийин кесиптин ээси болуп, турмушка аттанып, өз алынча жашоодо ошол билимдин ээлери деп коелучу, канчалык деңгээлде өздөрүнүн жашоодогу ордун татыктуу ээлейт. Эгерде билими чабал болсо. Бул жактагы билимди айтып атам. Бунда да бир чоң маселе. Анан так ошонун айынан анан жана андрогогика деген маселе келип атат. Көрдүңүзбү? Билим берүү мекемелеринен тепкич менен өтүп отуруп, билимге толдум деген киши анан турмушка аттанып, турмуштун жагдайына кабылганда, мен биягын билбей эткем, биягым кем экенин түшүнбөй атам деп муктаж болуп атат. Анан биз бияктан сырттан келип анан жардам берип атабыз. Кой, окталы. Чоң кишилерди окталы, ата-энелерди окталы деп атабыз. Байкасаңар, азыр чоң маселе көтөрүлүп атат. Мисалы, эми мен түздөн түз эмес, бирок мындай кызматташып, иштеп, көп жылдан бери аралашып жүрөм. Мектептер маселесин айтайынчы. Бизде мектеп бул билим берүүчү мекемеде балдарга билим берүү процессине ким көбүрөөк тоскоол болот деп ойлойсуз? Ата-энелер. Ата-эне. Эң кызык да. Ата-эне өзү көп тоскоол болот экен. Ата-эне баласын мектепке бир тапшырат дагы, мына билим бергиле деп тапшырабыз, талап кылабыз. Эмне үчүн балам мындай болуп калды деген. Бирок ошол билим берүү процессинде көбүрөөк өзүбүз кайра тоскоол болобуз. Баланын укугу жана башка, баланын көңүлү деп атып, анан чарчабасын, амытпайсың, анан эмне үчүн катуу сүйлөп койдуң, эмне үчүн туура эмес карап койдуң деп, эми дайыма дебейин, баары дебейин. Бирок маселе бар да. Бар. Ата-эненин өзүбүздөн кетип атат. Ошо ата-эне тууралуу сөз болуп калды агай. Эми ошо биздин коомубуздагы ата-энелердин компетенттүүлүгүн жогорулатуу боюнча дагы айтып берсеңиз. Мисалы, ошол эле жөнөкөй нерсе. Билимден алыксатып азгырып аткан нерсе ошол эле телефон деп коелу, интернет. Аны окуучу эмне өзү таап алдыбы? Ата-эне берип атат да. Мисалы, мен жеке өзүм оюмда мектепти бүткүчөктү деле ошондой жок эле дегенде мектептин ичинде ошондой телефонду пайдаланууга тыюу салат элем. Мейли үйдө эмне болсо, бирок маселе дагы мындай тереңинен карап көрсөк, үйдөн деле ошол да. Үйдөн деле ошол балдарыбызга алып берген телефонубуз кайра бизге жоо болуп чыгып атат. Себеби баланын көңүлүн бүт ошол байлап коюп атат дагы, ата-эненин балага тили өтпөй калды. Же бала, ата-эне балага бир нерсени айтайын десең, үйрөтөйүн десең, же айта турган, көрсөтө турган билими жок, тажрыйбасы жок. Ага караганда телефондан көп берип атпайбы? Анан балдар, жаштар бул билимге суусап аткан, билимге толуп аткан учурда алар артыкчылык берип атат да. Ата-энем мага бере албаганда могул нерсе берип атпайбы деп алар буга көбүрөөк байланып атат. Жалаң эле жаман деп айтпайын. Аякта да жакшы нерсе бар. Бирок көрдүңүзбү, жашоодогу артыкчылык кимге берилип атат?
ата энеге адамга эмес ошол башка булакка берилип атат. Жаман деп айтпайм аны. Бирок жалпы жөнүнөн караганда бул жерде ата менен баланын ортосунда байланыш үзүлүп атат. Ата менен баланын ортосунда байланыш, муундардын байланышы эгер алсыздай берсе, анда жалпы коомдо кандай жагдай болот? Бул чоң суроо. Анан ошон үчүн ушул маселеге келгенде эми баягы башында берген бир эле сурооңуздун экинчи бөлүгүн айтайын. Бүгүн мамлекет эмне кылып атат деген. Мен ойлоп атам, кайсы бир деңгээлде бул маселенин баарын түшүнүп, мамлекетте дагы эми дароо эле бир чечим менен эле маселени чечти деп, же чечип атат деп айта албайм, бирок аракет бар. Себеби жана мен баштап келген нерсенин баары жана жашоо билими деп атпайбызбы? Мисалы ошо жашоо билимин кайра таанытуу же ошону калыбына келтирүүдө болгон аракеттер, мисалы азыркы бийликтин учурунда мен эсимде болгонум, так билем, себеби мен өзүм да аралаштым ал маселеге. Президенттин эң биринчи кол койгон жарлыгы бар эле, адамдын, инсандын руханий адеп аклактык өнүгүүсү деген жарлыгы бар эле. Ушул жарлыкка кол коюлганы бул мындай жакшы жашаган болду, себеби биз буга чейин баягы экономикага басым жасап, чарба, анан баягы эле турмуш тиричиликке менен чектелип эле адамдын ички дарамети, адамдык ресурс деп коелучу, ошол маселеге көңүл бурулбай калган да. Анан ошого көңүл бурулуп, демек адамдын адептүүлүгү, жүрүм туруму, ошол эле баягы руханий адеп аклактык баалуулуктар деп атпайбызбы? Кыргызча айтканда жан дүйнө баалуулуктары, адамдык сыпаттарына көңүл бурула баштады. Бул багытта атайын концепция иштелип чыгып, өкмөттүн алдында иш-чаралар планы түзүлүп, азыр мына эми 2 жылдан бери кээ бир чаралар көрүлүп, мамлекеттик деңгээлде иштер башталып атат. Жок, ал башка. Мен руханий адеп аклак жөнүндө айтып атам. Экинчи маселе, андан кийин мисалы эми ошол эле баягы салттуу түшүнүгүбүз бар, Манас боюнча дагы жарлыктар болду, аракеттер болду, Манас академиясы түзүлдү, Манас театры болду. Бул дагы биздин улуттук көрөңгөбүз да Манас деген. Манаста мына ошол эле билимдин булагы десек, кыргыздын эң бир асыл, ушунчалык бай, баягы мөл булактай болгон түгөнгүс кенчибиз бул Манас. Жашообуздун энциклопедиясы десек болот. Ал жерде тарыхыбыз да жатат, ал жерде салт наркыбыз да жатат, ал жерде адебибиз да жатат, таалим тарбиябыз да жатат, ал жерде география жатат, саясат жатат, коом башкаруу жатат, мамлекет куруу башкаруусу менен баары жатат ал жерде. Өтө чоң казына. Мына бул деле билим. Маселе ошону бүгүнкү күндө азыркы замандын талабында тууралап чечмелеп, бүгүнкү жашоонун талабына аны ыңгайлаштырып чечмелеп ошол билимди колдонууда турат. Жада калса ушуну да колубуздан келбей атат. Себеби ошону түшүнүп жеткиликтүү чечмелеп берип, ошону кайра колдонууга ала турган адистерибиз дейбизби, же эмне дейбиз, ошолор жетишсиз. Жок дебейин, жетишсиз. Же болбосо мамлекеттик деңгээлде ошону саясат катарында, мамлекеттик саясатка курал катары аны колдонууга толук кандуулукка жете элекпиз. Бирок аракеттер жасалып атат. Бул экинчи жанагы эмне көрүлүп атат дегенде. Андан сырткары улуттук нарк жөнүндө президент дагы жарлыкка кол койду. Ал боюнча атайын улуттук нарк программасы иштелип чыкты. Ал жерде да бир топ маселелер турат. Мисалы, мен жана сөзүмдүн башынан бери айтып келип аткан нерсенин баары ошо салт, үрп адат, ырым, тыюу, анан кыргыздын жанагы коом ичиндеги мамилелер, баардык философиясынан баштап ушунун баары бир сөз менен нарктуулукта турат. Жада калса элдүүлүк деп атпайбызбы? Элдүүлүк бул белгилүү бир тартипке баш ийген, уюшкандыгы бар, башкаруу, азыркы тил менен айтканда башкаруу органы деп коелучу, же башчысы бар, башы бар деп коелучу, ушундай бир тутумда эл деген. Бул жөн эле адамдардын топтому эмес, калк дегендей. Жок, эл деген бул өзүнчө уюшкан тутум. Элдүүлүк бул кайсы бир деңгээлде мамлекеттүүлүктүн негизи. Элдүүлүк болбосо мамлекет кура албайт. Ошонун баары наркта жатат. Мисалы, мамлекеттик катчыбыз мына баскан турган жеринде ошондон кабар айтып, ошондон мисалдап чечмелеп, турмуштун ар кыл жагдайында момундай болгон деп, ошонун баары кыргыздын наркы деп чечмелеп атпайбы? Мына бул дагы билим. Буга да биз муктажбыз. Себеби мына азыркы 21-чи кылымда илим технологиянын доорунда, бирок биз адам бойдон калдык да. Ошол эле ата энебиз бар, ошол эле бир тууганыбыз бар, ошол эле балдарыбыз бар. Ошол эле мамиле курууда, ошол эле чечилбей аткан маселе көйгөйдө
эмне кылабыз дегенде ошол эле наркка кайрылып атпайбызбы? Биз көнүп калдык, азыркы замандын талабында эмне баягы талаш маселе болсо баарын мыйзам менен чечип коебуз деп. Мыйзам менен биз баарын камтай албайт экенбиз. Аны турмуш көрсөттү. Мунун дагы бир далили, мыйзам өзү туруксуз, ал улам коом жагдай шарт өзгөргөн сайын мыйзам да өзгөрүлөт, толукталат, жоюлат же өзгөртүлөт деген нерсе бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Мыйзам өзү туруктуз болот. Нарктуулук, жашоо эрежеси ал туруктуу. Аны эч ким өзгөртө албайт. Жашоо өзү ошондой. Ата баланын ортосунда мамилени эч качан муну үзүп кароого мүмкүн эмес. Мисалы, илгери мындай болчу, азыр ооба, замандын кандай десем, замандын жүрүмүндө, жүрүшүндө бир баалуулуктар өзгөрсө, мамиле өзгөрөт. Бирок аталык бойдон калат да орду менен, бала орду менен. Анан ошонун жашоонун маңызында кандай болуш керек? Балага ата жаратуучу катары мындайча себепкер деп коелучу, диний түшүнүккө такалбай эле коелу, бирок ошондой мааниде баары анын жолуулугу, ага карата болгон сый урмат болуш керек да, мындай логикалык негизде. Азыркы замандын талабында карасак, жок, ар ким өзүнүн укугу, ар кимдин өз ордору, милдеткер эмес деп жеке кызыкчылыкты адамдын, инсандын гана жашоо маңызын гана бөлүп салып, коомдогу бири-бири менен муундардын байланышына маани берилбей калып атат. Бул эми сырттан келген нерсе, көбүнесе батыштан эми. Кечкере батышты жамандай бербейин, бирок бар, жашоодо орду бар маселе да. Андан тышкары, анан мына кыргыз жараны деп дагы өзүңүз айтып калдыңыз. Кыргыз жараны деген дагы концепция бар. Ага дагы расмий бийлик азыр өзүнүн саясатында буга атайын өзүнчө көңүл бөлүп ишке кирип атат. Бунун дагы бир кайсы бир деңгээлде орду бар, зарылдыгы бар. Себеби биринчиден жаран деген маселе келели. Жаран, мамлекеттин жараны болуу, мамлекетке болгон адамдын мамилеси ошо жарандык аркылуу аныкталат. Жада калса ушуга да биз муктажбыз. Жарандык милдет деген түшүнүк бар. Жарандык милдет дегенге көп эле нерсе келет, баарын айтпай эле коеюнчу. Анан жөнөкөй эле турмуштук бир мисал айтайынбы? Мен ошону көп мисал келтирип жүрөм. Анан канчалык деңгээлде элге жеткирип атамбы билбейм, бирок азыр ушул жерде да кайталгым келет. Биз көп учурда тилекке каршы бийликке нааразы болот эл. Катардагы эл деп коелучу. Алдап кетти, жеп кетти, элдин мүдөөсүн укпайт, элди түшүнбөйт, элдин кызыкчылыгын коргобойт деген бир нааразычылыктар бар. Жок дебейм, бар. Анан ошондо бийлик жаман, андай мындай дейбиз. Бийлик дегенде бир киши эмес, негизи тутум катары айтып атам. Ал айыл өкмөтүнүн деңгээлинде да маселе болушу мүмкүн. Бийликтин өкүлү да ал дагы. Анан эл нааразы болот да, бирок бир маселе келгенде, мисалы, ошол эле бийликтүү эгер шайлоого келе турган болсок, шайлоого барып катышуу, биз муну укук деп атпайбызбы, укугу бар деп. Маселе бул жарандык милдет. Сен жарансыңбы бул мамлекетте? Сен бул мамлекетке кайдыгер карабасаң, мамлекеттин жашоосуна, анын тартибине, мыйзамына, баардык нерсесине тутум катары караганда ошого кайдыгер карабай, меники деп ошого мамиле кылсаң, өз үйүңө, өз балдарыңа кандай мамиле кылсаң, ошо мамлекетке да ошондой мамиле көрсөтсөң, анда сен ошо шайлоого бул милдет катары кабыл алып барыш керек. Мен каалабайм эмес, барыш керек. Эгерде сен жактырбасаң, анда ошол пикириңди көрсөт. Ооба, жактырбайм, каршымын. Тигиге да, буга да, баарына каршымын. Бирок ошол үнүңдү, добушуңду, же болбосо өзүңдүн ишиңди көрсөт да ошол жерде. Эл ичинде мен да бармын деп. Ооба, бул дагы ошол тандоо да бул шайлоодо. Ошого катышып толук кандуулукка жеткизсе ар бир жаран, анда иш башкача болот эле. Мүмкүн биз өзүбүз ошол менин түшүнүмдө бул милдет. Мыйзамда ал укук деп турат. Биз укугубуз бар шайлоганга. Укук деп койсок ошондой болот атпайбы мындай? Арсарда кааласаң, каалабасаң дейм. Муну милдет деп кабыл алыш керек. Кыргыздын наркында укук деген сөз деле болчу эмес. Кыргыздын наркында милдет деген түшүнүк бар эле, сөзсүз түрдө талоого алынбаган, аткарыла турган иштер. Анан ошол милдетиң аткаргандан кийин ошого жараша сенин акың бар болчу. Акы деген түшүнүк бар болчу. Байкасаңар, кыргыздын төл түшүнүгүндө, төл сөздөрүндө түшүнүктөр бир нерсеге карата акысын талап кылат. Менин акым бар дейт. А бирок ошол акыга чейин анын милдети турат. Милдетин аткаргандан кийин гана акылуу. Милдетин аткарбаса акысы жок. Көрдүңүзбү түшүнүктөр кандай? Бул дагы билим, бул дагы эреже, бул дагы нарк. Биз бүгүн ошол милдетти аткарбай туруп, анан бийлик болгон нааразычылыкты, же болбосо бийликтен талап кылабыз. Боягын чечип бер, тигип бер. Себеби биз өзүбүз аткарбай туруп анан талап кылып атпайбызбы? Ушул жактан дагы
бир кайсы бир жашоонун бир эрежеси, бул дагы бир эреже, мыйзамдуулук. Мындай расмий кагазга түшүрүп мөөр менен басылбаса да, бирок биздин түшүнүгүбүздө коом, адам коомунун жашоосунда тартипти орнотуу дагы бир эреже. Бул дагы. Ушуну толук кандуулукка жеткирмейинче биз мамлекетибизди күчтөй албайбыз. Мына жаран деген маселе кирет. Анан экинчи маселе кыргыз жараны деп атабыз. Муну туура түшүнүш керек. Кыргыз жараны дегенде менин түшүнүгүмдө бул мисалы биз Кыргыз Республикасы деп мамлекет атанып атабызбы? Бул кыргыз жараны деген ошол кыргыз мамлекети менен жараны деген сөз. Анан Кыргыз Республикасы, кыргыз мамлекети бул муну түзгөн кайсыл эл улут болсо, анын өзгөчөлүгү менен мына мамлекеттик тилинен баштап ошол элдин маданияты, салт, наркы ошол мамлекетте өкүм сүрүш керек. Же ошонун негизинде жашоо жүрүш керек деген сөз да, жөнөкөй айтканда. Демек, башка улуттун өкүлдөрү да бул мамлекетте жашаса дагы, бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Демек, бул мамлекеттин талабында болгон мамлекеттик тилин сыйлаш керек. Ошону билиш керек, колдонуш керек. Ошол элдин маданиятын сыйлаш керек, түшүнүш керек, ошол салт наркын, ошого баш ийиш керек. Мындай жакшы мааниде дегеним да, баш ийиш керек десе баягы өкүмдүккө салуу эмес. Бул жерде мындай сый мамилесиндеги деген мааниде. Анан ушундай нерселерди жалпы жарандарга туура түшүндүрсө эле кабыл алат. Анан бизде баягы азыр бир өткөл мезгилде башыбыздан өткөрүп атабыз да, баягы советтик доор урап, анан эгемендүүлүккө келип бир калыпка, бир отоло, бир өңчөлүккө жете албай, биз салыштырмалуу айтканда биз чайналып атабыз да азыр. Же бир отоло кыргыз болуп кете албай атабыз, же бирөөнү туурап бирөө боло албай атабыз. Биз көптөгөн аракеттерди көрдүк. Мен муну тамаша иретинде эмес, чындап өкүнүч катары айтып атам. Швейцария болдук, Малайзия болдук, ким гана болгон жокпуз да. Бирөөнү эле туураганга эле аракет кылып атып эле же бирөө боло албайт экенбиз биз. Биз өзүбүз эле болушубуз керек экен. Ошон үчүн азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатында ошо өзүн өзү таануу, анан кыргыз жараны да бул өзүн өзү таануу, өзүн кыргыз жаранымын деп аныктоо деген сөз. Жарандык иденттүүлүк деген ошол да, өзүн өзү таануу, аныктоо. Сен кимсиң? Дүйнөнү кара. Мисалы, эмне деген мамлекеттер бар? Ошол мамлекетте ушул эле түшүнүктөрдү айта алчы. Кайсы мамлекет болсун, ал мамлекеттин тили бар. Ошол тилде иштердин баары жүргүзүлөт. Аны сыйлайт. Мыйзамдын баары ошол тилинде. Ошол мамлекетте жашаган жарандар улутуна эмес, динине эмес, өңү түсүнө да карабай ошол тилди сыйлайт, ошол мамлекеттин өзүнүн маданиятын да сыйлайт. Бул мындай катардагы кабылданчу нерсе. Анан биздин мамлекетке келгенде эле бөлөк улуттардын укугу, анан тебеленип атат, анан азчылык деген эмнегедир ушул бир баледен кутула албай атабыз да. Анан азыркы бийлик ошону так мындай бир эч нерседен, кандай десем, тартынбай, чечкиндүүлүк менен ушул кадамга барганы бир четет. Мисалы, жеке менин оюмда ошону ушундай өмүттө жүргүзсө, бул туура эле кадам деп эсептейм. Болгону, булда бир маселе жатат. Ошонун башатында ошо кыргыз маданиятын, кыргыздын наркын, кыргыздын үлгүсүн, адебин, кыргыздын философиясын деп коелу. Дүйнө таанымынан баштап, мамлекеттик тилинин баарын бир өрнөктүү деңгээлге алып чыгуу бул биздин милдет, кыргыздардын милдети. Эч бир улутты басынтуу, кемсинтүү мааниде эмес. Жөн эле биз өзүбүз эгер ошонун баарын ордуна, татыктуу деңгээлине, өрнөктүү деңгээлге алып келсек, ошо менен жашасак өзүбүз эле. Мен ойлойм, баягы кыргыздын кайра эле мына жашоо билиминен чыккан бир эле сөз. Өзүн сыйлаган, жок, мындай болот, өзүн сыйлабаган өзгөнүн сыйына жетпейт. Биз азыр өзүбүздү сыйлай албай атабыз. Кыргыздар өзүбүздүн эне тилибизди, мамлекеттик тил макамын берип туруп, бирок мамлекеттик тилдин абалы жанагындай кемсинткен же болбосо мындай бир кандай десем, бир жетим абалда калып атпайбы? Толук кандуулукка жетпей. Өзүбүздү сыйлабагандык да, анан өзгөлөр бизди сыйламак беле. Мына ушундан эле көп нерсе тыянак чыгарсак болот да. Демек, мына ушул аракеттердин баарын санай келгенде мен ойлоп атам, мамлекет ушунун баарын түшүнүп туруп, ушул багыттуу иштерди жүргүзүү үчүн жанагындай концепцияларды, программаларды, иш-чаралар пландарын, керектүү учурда болсо мыйзамдарын кабыл алып атат. Мисалы, мамлекеттик тилге келгенде, мына ошонун баарын эми мамлекеттик саясат нугуна салып баштады. Биз да ошонун аткаруучулардын бири катары. Эми ушунун баары жөндөлсө, мен ойлойм, ошол жанагы жалпы элдин катмарын азыр биз ошол билимдүүлүккө аргасыздан барабыз. Билим менен гана жеткире алабыз. Дагы бир маселе, көйгөйдө өткөн нерсе, көкүрөктү көөдөн өткөн бир нерсе, көйгөй деп коеюнчу. Эмне болуп атат?
Байкасаңар азыркы коомчулукта акыркы мезгилдерде биз билимди орду абдан эле мындай жалпы элдин аң сезимде билимдин орду өтө пас болуп калды. Биз азыр кара күчтү туу тутуп көкөлөтүп биттик. Орусда культ деген сөз бар. Мен туу тутуп деле коеюнчу. Мисалы, ошол эле жана спортсмендер деп коеюнчу. Балбандарыбыз спорттун кайсы түрү болбосун. Бир ийгилик жаратып, мамлекеттин туусун желбиретсе, муну мамлекеттик деңгээлде, чоң саясаттын деңгээлинде аларга камкор болуп, сыйлыктарды берип, аларга бир ушундай бир кандай десем, коомдун өрнөгү катары тутуп аларды башкаларга биз түшүнүп түшүнбөй өсүп келаткан жаш муунга артыкчылыктуу багытты көрсөтүп атабыз. Кара күч жолуна түшсөң, сен да ошондой ийгиликке жетесиң деп. Тескерисинче билимдин өрнөгүн биз тутуп албай атабыз. Мыкты жаш балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Билим жаатында, илим жаатында дүйнөлүк деңгээлде ачылыштар жасап атат. Дүйнөлүк деңгээлде башка элдер жете албаган нерсеге жетип, ошонун бир жолун ачып же болбосо ушундай бир чоң салым кошуп атат. Анан ошого келгенде биз көңүл кошпуз. Мына бул биздин кемчилигибиз. Ошентип көңүл кош койгонубуз менен биз кийинки муундарга демек билимдин өрнөгүн жарата албай, же болбосо аны баса белгилеп, ага болгон багытты, жолду түздөй албай атабыз. Баалуулугун артыкчылыктуу тармак катары көрсөтө албагандыктан кийинки жаштар анан көп жанагы чоң муштун болуп кара күчкө болуп кетип аткан ошол. Бул дагы саясат. Эми жанагы бийликтин жүргүзгөн акыркы мен санап өткөн нерседе биз ошо билимге көбүрөөк басым кылып атабыз. Билим. Жашоо билими болобу, салттуу билим болобу, улуттук баалуулуктар жаатында болобу, нарк болобу, бул деле билим да. Анан албетте азыркы замандын билиминен да тышта калбаш керек. Билим берүү тармагындагы бир топ кайра түп тамырынан өзгөртүп, ошо билимдин өрнөгүн жаратып, анан ошону туу тутуу, бул мамлекеттик саясаттын туу чокусунда болбосо, биз мамлекеттик катары өнүгө албайбыз. Мына мен ошону ойлоп атам, ошондо биз жана азыр көтөрүлүп аткан маселе мүмкүн өзүнөн өзү жоюлар. Чоңдорду тарбиялоо. Бирок ошого жетүүдө бүгүн биз аргасыз улуу муун менен да, орто муун менен да иштешкенге туура келип атат. Аябай кызыктуу сонун маек куруп бердиңиз. Биздин ушул жасап аткан иш аракеттерибиз, далаалаттарыбыз деле ошол үй бүлөлүк баалуулуктарды, ата эне менен балдардын ортосундагы баарлашуу, коммуникация деп айтып жүрөбүз. Ошол нерсени жакшыртуу, деги эле мамиле, билим, көндүм деп ушул үч нерсени биз бардык жерде айтып жүрөбүз. Албетте билим бул сөзсүз керек бизге, билимсиз болбойт. Бирок ал билимге жараша биз жөн эле теория ойдон калып калбастан ага жарачыктуу көндүмдөр пайда болуш керек. Ал эми ошол нерсенин баардыгын тең мамиле аркылуу гана керектүү деңгээлге чыгара алабыз деген бир концепциянын тегерегинде да биз иш жүргүзүп атабыз буюрса. Мелисага абдан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Күнүн ысыгына карабай убакыт бөлүп бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Назарыңыздарда Умтул подкасттын кезектеги чыгарылышы болду. Билим эч качан көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Аман эсен туруңуздар.